Бүгін коррупцияға қаршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Декабрь айынын 9-ун коррупцияға қаршы күрөшүү күнү деп жарыялоо 2003 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясы аркылуу кабыл алынган. Бул күн Кыргызстанда 2005 жылдан бери белгиленип келе жатат. Бул датага байланыштуу бүгүн коррупцияга каршы аракеттенүүнүн учурдагы ыкмалары аталышындагы конференция өткөрүлдү. Анда Кыргызстандагы системалык коррупцияга жаңы технологиялар колдонулган системалык күрөш керек экени айтылды. Жаңы ыкмалар аркылуу жемкор адамдын мүлкү конфискацияланып, кызмат адамдардын макамы чектелиш керектигин окумуштуулар сунуштоодо. Эгерде чиновник миллиондогон мүлктү кайдан алганын түшүндүрүп бере албаса, анда менчигин мамлекеттин пайдасын алуу керек. Сицилиядагы мафия менен күрөшүп жаткан Италиянын тажрыйбасын колдонсо болчудай деп кыргыз окумуштуулар айтып чыгышты. Ал жакта эгерде тергөөчү мафиозинин кылмышка тиешеси бардыгын далилдей албаса, анда анын финанс иштерин казат экен. Мисалы, айына мынча акча табат экенсиң, а бул миллиондогон доллар турган үйдү кайдан алдың деп маселени кабыргасынан коет. Если человек не может доказать, мүлктү кайсыл акчага алганын түшүндүрүп бере албаса, баары конфискацияланат. Бирок ал мүлк сатылбайт экен. Мафия башка адамга жаздырып, бир жолун таап, мүлктү өзүнө кайтарганга аракет кылат. Ошол үчүн бардык мүлк социалдык тармакка өткөрүлүп берилет экен. Мисалы, ооруканага, балдар үйлөрүнө, бала бакчага дегендей. детские дома, дома престарелых. Башкы прокурордун айтымында таза иштей, мамлекетке кызмат кылам деген стимулдар жоголуп, кызмат ордуна эптеп эле акча жемөө үчүн умтулгандар көп. Бирок бир жагынан карасак, ушундай аябагандай аз маян алып жатып, көптөгөн азгырыктар турса, кантип албай коесуң? Коррупция как социальное явление не пребывает в неизменной застывшей форме. Коррупция бир орунда турбайт, ал мезгил өткөн сайын өзгөрүп турат. Биз болсо бул кырдаалды түз жолго салып, кескин өзгөрүүлөрдү кылышыбыз керек. Заманбап ыкмаларсыз бул жумуштарды аткаруу күмөн. Системалык паракорлукту системалык каршылык жеңет. Как системному явлению необходимо дать такой же системный ответ. Галина Скрипкина генпрокурордун пикирине кошулуп, коррупцияга каршы системалык күрөшүү керектигин айтат. Бала бакчадан баштап мектеп, университет, ооруканага чейин жеткен массалык коррупция мамлекеттин келечегине балта чабышы мүмкүн дейт депутат. Анын айтымында азыркы абал элдин моралдык ден соолугуна залакасын тийгизип жатат. Для борьбы с различными видами коррупционных проявлений нужен системный подход. Коррупцияга каршы күрөшүүдө системалык иш-чаралар керек. Бир эле тармакка жабышып алсак, абал өзгөрбөйт. Системалык каршылык көрсөтүп гана биз абалды оң жолго сала алабыз. Только борьба со всеми ее проявлениями и системный подход может изменить ситуацию к лучшему. Конференцияда Коргонуу кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров сөз сүйлөп, президенттин коррупцияга каршы күрөшүү күнүнө арналган кайрылуусун окуп берди. Кыргызстан жарандары бул күрөш акыйкаттуулукту коргоого багытталганына, өлкөдө кол тийгиз чиновниктер жок экенине жана мындан ары дагы ээлеген кызматына жана коом алдында мурда сиңирген эмгегине карабастан андайлар болбой турганына улам барган сайын көбүрөөк ынана баштады. Биз бул иштин башатында гана турабыз. Коррупцияга каршы күрөшкө бүт коомчулукту тартып, мамлекеттик аппараттын, саясий партиялардын жана коомдук уюмдардын күчтөрүн бириктиришибиз зарыл. Юристтердин айтымында коррупцияга каршы аракеттенүүнү бир эле фактор токтотуп жатат. Бул деген чыныгы күнөөкөр адам сөзсүз татыктуу жазаланаарына кепилдиктин жоктугу. Мисалы, кээ бир резонанстык иштерди карасак, миллиондогон акчаны урдаган паракор штраф төлөп боштондукка чыкса, бийликти басууга аракет кылган кылмышкер минималдуу гана жаза алып жатат, дейт Алмамбет Чыкмаматов. Эми эң негизгиси бүгүнкү күндүн талабы боюнча мен ойлойм, бул неотвратимость наказания. Башкача айтканда, эртели кеч кылганыңды, колуң менен кылганыңды мойнуң менен тартасың дегендей, ошо неотвратимость наказания деген принцип иштеш керек деп эсептейм. Анткени мына кээде кээ бир адамдарга мыйзам иштегендей болуп атат дагы, кээ бир коррупционерлерге мыйзам иштебей калып атат. А мыйзам деген баарына бирдей иштеш керек. Ошондон улам жанагындай коррупция менен күрөшүүдө укук коргоо органдарына, сот органдарына болгон ишеним кетип атат дагы. Башкы прокуратура кадрларды жашынан тарбиялоону чечип, конференцияга студенттерди катыштырды. Буга чейин атайын конкурс жарыяланып, эссени эң мыкты жазган студенттерди Индира Жолдубаева өзү сыйлады. Аларга атайын баалуу белектер тапшырылды. Ноутбук, планшет жана уюлдук телефондар. Канат Каниметов, Алтынхан Бабаев, Коомдук 1 канал.